Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Тыгынды чечүүнүн бирден бир жолу радикалдуу иш-чарага барыш керек, Айбек Тунушбекович. Мен дагы бир жолу айтып атам, дагы бир жолу сизге айтайын. Монорель салгыңыз калбайбыз, кымбат деп атасыңар. Метро салбайбыз, кымбат деп атасыңар. Бизде Бишкекте 3 чоң кичинекей мындай суу арыктары бар да, арык десек де болот. Аларча 19, Аламидин 17 километр, БЧК ушуну какшап келатам да. Эгер биз азыр радикалдуу иш-чараларга барбасак, тыгын чечилбейт. Бишкекте 700 000 машина бар. Түшкө чүйдөн киргени менен кошулуп туруп. Азыр дагы автобус алып келем деп атасыз, 300 автобус. Bir автобусуңуз 10 метр. Остановкада 12 метр, 5 автобус токтогондо эле 50-60 метр. Каяка алып барасыз? Истанбулга баргандардын баары билет, метробустор бар. Ошол речкалардын үстүнө метробустөрдү кой бербейсизби? Анда мейли монорель салбаңыз, мейли метро салбаңыз, Истанбулда кылып, жана көпүрөлөрдүн үстүнө жолду салыш керек дагы 2-3 линия менен. Только автобус менен, метробус менен автобустарды, линияларды кой бериш керек, башка жолу жок. Жолго кредит алып атабыз. Международный стандарт менен 1 километр жолуңуз $1,5 миллион болуп атат. Анда ошонун үстүнө жолду салалы. Өкмөт $50 миллион алып атабыз кредитке. Берели силерге. Ошол 2 речканын үстүнө анан алып барып туруп БЧКга кошуш керек да, ошонун үстү менен жолду салыш керек. Bir 5 метр, 4 метр өйдө көтөрүп туруп, астынан суу өтө берсин. Бул бир сунуш, башка жолуңуз жок.